Көз мончоғым деп тойлорда дагы, социалдык тармактарда дагы кайсыл жакта болбосун аябай хит болгон болчу. Дал ушул себептен дагы музыка каналынын тандоосу менен жылдын мыкты хит ыры атанды. Албетте куттуктайбыз. Сиздер менен сонун шоу программасы кайрадан жаркырап жайнап келип калдык. Ооба, эскерте кетсек 18 декабрь күнү музыка сыйлыгы 2023 азем өтүп, дал ошол жерден жылдын мыктыларын аныктаганбыз. Бүгүн ошол жылдын мыктыларын ичинен суурулуп чыгып, дал ушул биздин статуэткага ээ болгон ырчы айымдарды чакырдык. Өзүңүздөр жогоруда күбө болгондой, жылдын эң мыкты хит ыры номинациясын жеңип алган Көз мончоғым чыгармасы менен Айгерим Эшим жана жылдын эң мыкты клибин Коштошуу клиби менен жеңип алган Кыз Сайкал Кабыловалар бизде конокто. Кутман кечиңиздер менен. Куттуктайбыз, алгач эле куттуктоолорубузду жадыралы, татыктуу болчусуздар. Жеңиштин даамы кандай экен? Албетте сонунда сон болуп ошол нерседен чыга албай жүрөбүз дагы деле. Статуэтканы болушун жагарып алып. Ооба. Негизи эми бул нерсени ар бир адам татыш керек деп ойлойм. Өзгөчө экен, толкундоо. Мен негизи аягына чейин эле ишенген эмесмин, мен албет болушум керек депчи. Анан баары сен аласың, сен кылың татыктуу деп эле ушинтип атышты. Анан эмнегедир эми негизи эле бизде акчасы көп адамдар утуп кетчүбүз беле, анан ойлочумун да мен жок точно болбойм деп эле ылдыйга түшүп баратсам эле Данияр байке, "Эй, сенсиң" деп калдым. Жүгүргөн бойдон барып калдым. Ошол толкундоо менен эле бир күн кечке жүрдүм окшойт. Ким алат деп ойлоп аттыңыз эле анда? Эми өкүндүрөбүз. Жок, эми мурун ушундай эмес беле. Негизи экөө тең эле андай эмес да, менин атаандаштарым андай эмес, бирок баары бир эле өзүңдү албайсың деп эле эметип өткөнсүң да. Анан даяр болуп барганбыз да, просто ар кандай ситуация болуп кетет, анан кийин алсак деле, албасак деле эчтеке эметпейбиз деп баардыгы эле ушинтип даярданып алып барыштыр да. Азыр ошондой айтып атса керек, даяр болуп барганбыз, албай калсак дагы
эч кандай мындай сүйүнүч менен эле кайтабыз депчи. Ошондуктан мен алам деп эч кимибиз барган эмес экенбиз. Негизи анан ошо бизге буйрук калыптыр. Кимге буйруса дагы баарына ыраазыбыз. Биз алсак албетте сүйүнөбүз, башка салса да сүйүнөбүз деген эле максатта баргансыздар. Эң сонун. Негизи жыл сайын музыка телеканалында ошол эле башка прессалар ошол эле жылдын мыктыларын аныкташат. Буга чейин кайсыл номинация менен чыккансыздар, кандай жеңиштерге ээ болгонсуздар барбы негизи? Мен 3 жыл катары жылдын мыкты айымы болгом негизи эле. Анан буга чейинки акыркы 3 жыл. Ооба, акыркы 3 жыл. КТРКныкы болбосок да башка жактыкы. Сахнанын ажары, жылдын мыкты чайымы, мага ушул эмелер ыйгарылган. 3 жыл катары болгом. Сиздики алгачкы жолу же буга чейин дагы бар? КТРК музыка каналдыкы мен дебютка катышканмын, бирок алган эмесмин, бирок катышкам. Анан Сапа айткандай башка каналдарда ошо мыкты айым, мыкты клип деп эле толтура номинацияга катышканбыз. Алып деле көргөнбүз башка жактан, бирок КТРКдан биринчи жолу жеңип алышым да. Эң сонун. Болгондо дагы эки курбу алыптыр. Анан сиз Instagram баракчаңызга жүктөп турсуз, кызыңыз менин апам, анан менин айышынан эле алат деп ойлонуп эле. Подушкам дейт. Подушка дейт. Мен подушка дейт, подружка деген ал жерде отуруп аябай бакырып тур. Ура! Деп элим баары карап калып тургузундачы. Негизи ошо аягына чейин ошол кызым айтып атпайбы, силер аласыңар деп эле ойлогом мен депчи. Үйлөрүңүздөрдөн да колдоп барышыптыр, кимдер барды? Меники эми ата-энем нарында болуп калышты. Анан кийин ошондуктан менин ийним анан байкем келип, ошондуктан колдоп отуруштур. Мага айтпай келип алыштыр, бирок. Сюрприз кылышкан демек. Ооба. Апам, байкем, кызым, анан кайын журтум бар. Экөөбүздүн чогуу курбуларыбыз бар, жакын ошол курбуларыбыз, досторубуз, дос балдарыбыз баарды бара алыштыр бизге айтпай эле. Ошончо барганда актап чыныгы сонун жеңиш болуп турбайбы? Билген ошо да бар. Анан биздин кулактан шыгырып атат негизи. Бербейин эле дегенбиз. Айгерим айымга көрдүк, ак гүлдөрдү, ак розаларды көтөрүп, бир ырчы мырза куттуктап келгенин. Негизи ал Элизар Чиленбаевди баарыбыз эле тааныйбыз. Мен деле досум мага келбеди. Эмнеге деген суроо да. Ал досумдун келген себеби бул көзмөн чогум ырын ошол экөөбүз чогуу иштегенбиз да. Чогуу жаздырып, чогуу жазып. Ошонун сунушу менен чыгаргам. Ошол клипти өзү иштеген, ошол клипте режиссерлук да кылат го. Анан ошол ырда негизи аны салымы аябай чоң да, ошол себептен ал аябай күткөн ушул жеңиштичи. Ошондуктан мага ал деле айткан эмес негизи. Келип мен даже эмем бар, эмоцияларым бар ал жерде келат. Аны көрүп шок болупчу мынтип. Ал жигиттин да салымы аябай чоң. Убакыттан пайдаланып Элизар Чиленбаевга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул статуэтка ошол жигитке да арналат. Демек башка себеп деле жок болбойм. Бул Мирланга арналат. Элизарга экөөбүзгө болбойт. Биз жөн эле алып койдук десең. Эң сонун ошо статуэтканы кармап калдыңыздар, анан сахнада сиздин атыңыздар угулду. Ошол мүнөттөргө баралычы. Мен уккан жокмун. Мен анткени ынап бүттүм, микрофонду бердим, лесинден түшүп бараткам. Мен уже албайм деген эле ой, чынында эч менде ушундай болбоптур да. Буга чейин бир жолу шагым сынып калгандан кийин эч алгым келбей калган. Негизи эле чан зачем? Мен катыштым, главный мен көрмандарым үчүн ырдап койсоң болду деген эле позиция менен жүрөм. Болду, бердим дагы, жакшы алгыла деп туруп, тамашалаган бойдон түшүп баратсам эле. Сайкал Кабылова деп уккан жокмун десем, Данияр байке сени деди да. Мындак жеделе нар жакта жүрөт, тиги деле бул жакта жүрөт. Бак Данияр байке аягына чейин мени алат деп күтүп туруптур да толкундан чан. Сайкал сен айтып атат, бол айтпадым беле деп. Ушул жүгүрдү Данияр байкенин үнүн уктум мен. Жактан сахнадан Сайкал Кабылова деп уккан жокмун. Чыгып дагы мындай эмемин го, точно менми жөн эле урдуруп эле чыгарыштуу менде. Азыр франкелер деп точно деп сурап койчу. Азыр алып койбойсуңарбы деп. Алып койбойсуңар, 10 мүнөттөн койчу. Сиздин эмоцияларыңыз калды. Үстө чыгса болмок керек. Ого. Меники эме болду. Мен астыда отургам. Как раз анан ачып атканда угуп, күтүп эле отурдум негизи, бирок чын-чынында айтканда мен ойлодум эле ушу улан осмонуна берип коюшабы деп мындай билбейм, ушундай эме болду. Ошол нерсени күтүп отургам.
Анан көз мончогум деп эле жаңыртып айтты го Чынар эжеке. Анан ошо сонун эле болду, чуркап бара калдым. Эгерде утпай калсаңыздар тартынч болбойт беле? Жок, болбойт болчу. Жана айтып кетчү го. Дипломду таштап туруп чыгып кетпедиң. Жана айткандай эле даярданып барганбыз да. Утпай калсак деле, утсак деле деген мен ошондуктан эмоциябызды сонун кармап эле сонун эле бардык. Мен буга чейин эми канча жылдан бери катышып келатам. ТРК ушул УТРКнын эме берүүлөрүнө анан негизи эле башында бир жыл аябай ызылдашканбыз, ошондой такыр ызылдашкым келбей калганда, анткени мындай хакер-макерлер болуп кетет турбайбы анан койчу деп анан бул жолу сонун болду да, мындай чынында элдин немеси менен тандалыптыр да. Бүт жактан алыптыр, элдин да оюн алыптыр, комментарий, просмотр, өздөрүн да оюн кошуп анан чыгарганы билинди да, мен үчүн лично аябай жакшы тандоо болду. Ооба, албетте мына ошол максатта дагы музыка каналы гана тандайт деген чечим чыгарганбыз. Башканы алдай алсак дагы элди эч качан алдай албайбыз. Анткени эл угат, эл сынчы дегендей башка бирөөгө берип койгон учурда деле элдин наразычылыгын алат болчук, башка эч нерсе жок болчу десек болот да. Сонун ошол даярдыктар жөнүндө бир аз суроо өтөлү. Сиздерден бичилер, анан кийин атайын аркада атайын көрүүлөрдү, актерлорду алып келип да аткаруулар болот да, ошолор тууралуу бир аз токтолуп өтсөңүздөр. Негизи ушул аяк жагында даярданып калдым мен, айтып эле байкем Телдин Жеңишбек байке. Анан дароо эле даярдашыптыр, анан мен кыздын ыйлап атканын көрүп, мен бул окуяда өзүм баягы тартып жүргөнгө, мен бул ырдырды албаймын, өзүм клип такыр көрө албайм да. Мындай кайталап көрө албайм, анткени көрсөм эле ыйлай берем. Анан тиги кыз мага жатып алып бир карасам ыйлап аттыр. Мен уже аягында чыдабай калдым, мен да кошо ыйлап, аябай жашык болуп, билбейм, кошулуп алып ыйладым. Не ыйладың эле дейт бардыгы. Сен аларыңды билип эле ыйлагансың дейт. Мага вообще ал кереги деле жок. Мен тиги кызды карап ыйлап атам. Ал клиптин просто маанисин мен аябай кирип кеткенминби ал жаккачы. Анан ошо ырдырдасам деле, клипти көрсөм деле ыйлай берем да. Аябай баарын жашыттыңыз деп дагы айтсам болот. Артта аябай сонун актерлор дагы ойноп турду. Клибиңизде ойногондой эле кылып, сонун деңгээлде болду. Сизге өтсөк. Биздики эми Береке би тобуна кайрылганбыз. Сонун бир би коюп бер. Негизи мен өзүм да кошулуп бийлеш керек элем. Ошо бийлем деген ойдо дагы мындай шым костюм тигилген да, өзү ошо бийлегенге ылайыктуу кылыпчы. Бирок убактым чындыгында тар болуп калып, биге бара албай калып, өзүм кошула албай калдым. Анан бирок жана жерде чындыгында аябай мындай сонун эмоциялар болду да, башкача эмнегедир билбейм. Же ырчын баары алдыбызга отуруп алгангабы, билей деле албайт болчу окшойт мен. Жакшылаптыр барбагымды. Ошо артында сонун болуп. Эң башкысы фон аябай сонун болуптур. Өзүм кийин көрдүм да, видеолордон көрсөм да. Кып-кызыл болуп анан эме экранга да көз мончокту коюп коюп турсуңар го, ыраазычылык аябай ким койсо дагы сонун болуптур. Мага аябай жакты. Сактан көрүп атасың. Видеодон көрдүм да, көз мончокту сахнага эметип коюптур да, экранга. Өзүңүз багыттап бердиңиз окшойт. Негизи эле ошол концерт купулуңуздарга толдубу? Уюштуруу жагы кандай экен негизи эле? Ушул боюнча оюңуздарды айтыңыздарчы, өзүбүздү деле мактап коелу. Негизи мен апам 30 жылдан бери ушул уюштуруу жагы менен эмгектенип келген. Буга чейин Бекбор Биев агабыздын концерттерин бир 5 жылга чейин ушул апам менен атам уюштуруп келген. Анан ар дайым минус жагын айтышат да. Бирок апам барып айтты, бул жылы өзгөчө уюштурулуптур, аябай Каниетке молодец деп аябай апам мындай өзүнүн оюн айтты да. Анан апама жагыптыр дедим. Анан жыл сайын бул жер мындай болуп калды, тиги алып баруучусу мындай экен, апам постоянно айтат да. Анан ошол апам айткандан кийин ойлондум, значит жакшы концерт болуп турат. Анан сөзсүз түрдө баягы оңу солу болот го. Ошонун дагы эл деле бар, кайын журтун деле бар да, алардын баары сонун болду деле айтты. Анан мага жакты, анткени алдында отуруп баарына кыйкырып бакып, бияка тур, бияка бас дей берипчи. Ошол өзгөчө сонун концерт, уюштуруу жагына сөз жок. Ооба, кызыл килемден өтүү дагы бир толкунданууну жаратса керек, э? Ооба, аябай эле мындай мен негизи мындай жашоодо аябай шайыр, укмуш компанияда укмуш жүргөн кызмын да, бирок чын-чынына келгенде энди эл арасында жана үйдө батыр жолдо жок деген даана менмин да. Элдин алдынан аябай уялчаак болуп мындай жасабайм, негизи өзүм ушундай баары эле айтып атат го, видеодон делечи, баары монтип деп эле Голливудка келиштирип, мен болсо мынтип эле деп эле ушинтип эле кирип туруп, мен негизи эле ушу уялып калам да.
Анан кийин ошондуктан ошентип аябай элди да көргөндө башкача болуп мындай уялып мынтип кирип турмун го. Сонмоптур негизи. Мен да комментарийлерди окуп калдым эле, жаңы келиндей эле болуп кирипсиз. Ооба, ошентип калыптыр баары. Мен менен кириш керек эле, ошон үчүн айткам да экөөбүз эле кирейин деп, ошондо экөөбүз. Ошондо кирмек да. Бийлеп кирмекмин анда. Негизи чындыгында кызыл килемден өтүү үчүн, анан кийин концерттик номер үчүн ар кайсы ырчы, ар кандай образдар менен келди. Анан катышкан ошол жерге барган жалпы чыгармачыл адамдардын арасынан кимдин образдары сиздерге көбүрөөк жакты? Ким азыр сөз болуп атат Инстаграмда. Фото менин макем сурмай эжентип дерске олтурдук го. Ошол сондолтур мага жакты кийимдери. Мага Байыңы жакты. Мага сакыныкы жакты, чын эле. Бул атайын тиктирген жогунан бери көрдүңөр да. Жалтыратып сонун кылып. Анан өзүм дагы атайын тиктиргем. Ошо билейин деп жанагындай шым кылып тиктиргенмин. Анан эң жаккан образ курбумдук эле жагат мага. Мага тота менин макенем жакты. Ооба, негизи биз ошо уюштуруу тобу сиздерге айтып атканда Голливуд жылдыздарындай келиңиздер, анткени ошондой бир атмосфера болот. Мен укпай калып турмун да, бирокчу. Баары угуп тур, мен эле укпай калып турмун. Аны билгенде мен кызыл кийим. Нормально болду. Бирок сиздики деле Кызыл аябай көп болуп калды, наоборот, көбүнчөсү. Ооба, баарыныкы деле өзгөчө болду, өзүнө жарашыктуу болду десем Мен дагы. кулап кетпейин деп эле коркуп барам, ошол жака чейин бардым да, Даниэл Бекин катуу кармап алып. Канча кетти каражат ошол образга? Экөөңүздөр тең тиктирипсиздер. Ооба, атайын тиктирген. Атайын машина жалдадыңыздар. Кызыл килемден өтүү үчүн. Актерлор үчүн, бийчилер үчүн. Бул Даниэл Бекин менен келди. Ошол байсаңар эч нерсе албагам. Бул Даниэл Бекин менен келди. Мен деле жалдаган жокмун, досум ошо сонун машинасы бар. Кыргызстанда аз машиналардын ичинде экен, ошону угуп калып эле досума кайрылгам сразу эле. Анан Уланбай эке менен суранбай экен да, өзүм машинама баскыла деп туруп эле. Биздин эң кызык жерин айтып берейинби, биз деген именно тартылып атса, баягы дорожка тартылып атканда, сиздер байкадыңарбы билбейм. Тартылып атканда элдер тияктан машина менен келип анан атайын кирип атышты го, биз болсо биякта жүргөнбүз да. Баскыла, машинабыз тиякта күтүп атат деп камерадан өтүп, үчөөбүз менен колтук салып, өтүп барып, машина отуруп бир кайра келип калган. Элдин баары элдин баары карап турат, биз өтүп бартабыз. Сиздер тескерисинен кызыл килем. Тескерисинен барып, анан машина отуруп кайра келип койдук да. Ошол жерин вообще байкагандар болсо каткырышып аябай болгон. Эч нерсе болбогондой өтүп койдуңуз да. Болбол келип койдук. Кайра өтүп атканда баарына көрүнүп калганбыз, бирок ужечи. Даже камераларда деле болсо керек. Бир байке урушты да, эмне өтүп атасың бияктан деп эле. Жанынан өтүп кеттик да. Каражаттарга өтсөк, Эми каражат болгондо атайын тиктирдик. Элде жок бренд деген Аня эже деген баары эле тааныйт, баардыгы тиктирет, көбүнчө жылдыздары сан. Ошол эжеге кайрылып мен бир бергенде 3 формамды сразу заказ бергем, ошондуктан көп каражат кетип калгандай сезилди да магачы. Анан реклама кылбайбыз? Бизде аябай кымбат реклама. Жок, ошо ыраазычылык билдирип коеюн эми. Анан жакшы эле эсиме кетти. Эң башкысы өзүм кубанычтамын. Өзүмө аябай жакты. Ошол сиздер үчүн аябай аракет кылдык. Ооба, купулуңузга толду демек. Ооба. Бизде деле ошондой болду. Бирimiz 2-3 форманы тиктирип, заранее буну деген бул съемка кебиз, буну бияка деп тиктирдик. Негизи мен өтө көп кетти деп айтпайм, меники аз эле кетти. Чынын эле айтасызбы? Чын эле айтам, 6000 сомдой кетти. Бир эле реклама кетти деп койду. Бир эле Анан негизи жашоодо дагы курбу экөөңүздөр дос экениңиздерди билебиз. Анан бул дагы экөөңүздөр тең 2 номинацияны утуп калганыңыздар дагы сонун жеңиш болду окшойт. Анан негизи баягы айтышат чыгармачылыкта достук жок деп да кээ бирлерден угуп калабыз да, чындыгында бирок сиздерди көрсөк чыгармачыл айымдардын арасында деле өзгөчө достук бар деп негизи ооба, чыгармачылыкта достук жок, чынында жок. Бирок биз экөөбүз чыгармачылыктан таашкан дос эмеспиз да. Биз чыгармачылыктан мурун эле таанышып алганбыз да. Анан качантан бери ошондо айта берсеңиз. Ошо 10 жылдан ашып кетти. Ооба, 10 жылдан. 10 жылдан ашып кеттир. Анда экөөбүздөн кичинекей болчук да. Анан негизи ошо кичинекей болгонубуз үчүн дагы анчалык дос боло элек болчук, бирок тааныш болуп жүрдүк. Анан ошо жакындашып жүрүп салон эме кошкондо, жумушубуз кошкондо, башка жумуш салонда иштечүмүн мен да бул жакта. Ошол жак кошкон, анан ошентип жүрүп эле чынында баягы чыгармачылыктагы достукту экөөбүз символ болушубуз керек эле. Анткени чынында эле чыгармачылыкта достук жок деген биз көзүбүз менен көрүп деле жүрөбүз. Биздин эң негизги бул жердеги достугубуздун эмеси эмне үчүн ушу кармалып
жүрөбүз урушпай, талашпай, биздин характерибиз аябай дал келет да. Мына ушул нерсени айтып коеюн. Аябай дал келет. Чындыгында мен жарым сөз менен бул түшүнөт, бунун жарым көз карашынан мен түшүнөм дегендей да. Анан ошол нерсе кармап келатат деп ачык эле айта алабыз. Кече да бир кызыктуу окуя болду. Мен бир тууган байкем, биз бир туугандай болуп калдык деп баарыбыз элечи, мен байкем, бун байкелер болуп анан чалдык да, чал сүйлөшүп атам. Мен Көзмончок деген ырым хит бар. Турчу бар деп ушуну койдум деп десем. Айгерим азырчы. Мактанбачы деп мага бул сүйлөп калды. Деп атам. Үнүбүз айырма албай. Сүйлөгөн айырмаларга калышат экен, анткени үндөн дагы биздин сүйлөгөн эме мимик эмелем ар кандай сөздөрдү кошуп кетип, ошолдоруңуздар дагы. Ошол нерселер да окшошот экен да, эч ким биле албай калат экен телефондон сүйлөгөндөчү. Видео менен сүйлөшүп атсак билбей калып атпайбы? Айгерим мактана бербейчи. Канча өйдө учсаң дагы жерде болду. Ушундай натацияны окуп баштап. Жерде болбой мен ырым хит болгон. Бул улам ушинтип сүйлөйт да. Мен да ойлоп ошол. Ошол балким окшоштугубуздан. Азыр текшеребиз анда. 10 жылдык достукта ии демечи кап эле деп. Канчалык деңгээлде бири-бирибиздерди билесиздер? Канчалык деңгээлде дал келүүлөр бул жакта көрүүчүлөргө да көрөз коеюн. Кагаздын бир бетинде Кыз Сайкал деп жазылган, ошол эле кагаздын экинчи бетинде Айгерим деп жазылган. Экөөңүздөргө экөөнү берели дагы. Анан суроолор жооп беребиз. Кимдики туура болсо, ошол бетти көргөзөбүз да. Кимге айтылган суроо туура болсо, баштай берели анда. Мен түшүнбөй калдым бирок. Кайсы суроо берет экен, кимге тиешелүү болсо ошол өтүрөт. Ошол бетти көргөзөсүздөр, Баштадык. Ким бат тарынат? Тарынбайбыз. Экөөбүз тең тарынбайбыз. Чындык сөз. Эч ким бири-бирибизге тарынбайбыз. Башка бирөөгө тарынган убактар. Эч кимге тарынбайбыз. Жок, башка бирөөгө эгер келе турсак мен болуш керекмин. Бул мындай көңүлүнө көп албайт да, ынткот да. А мен деле ошондойм, бирок буга салыштырмалуу мен тарынып калышым. Сүйлөбөй сразу көтөрүшүз. Мен сразу мындай чарп чуртпун да, барчы деп мындай сразу тарынган сыяктуу болуп кетем, а бул кичине карманып коет ушундай жерлерден. Демек, ошондой жерлердин, ошондой сапаттарын алгыңыз келеби өзүңүзгө? Конечно, алып ошондуктан азыр жакшы тарынбай калдым десем, мурда вообще тарынчумун да эле. Кийинки суроого өтөлү. Ким көбүрөөк китеп окуйт? Эч ким. Азыр эч ким деген деп чыгарып койбоппуз эле. Көтөрбөй тура беребиз да. Эч ким жакшы көтөрбөй тура беребиз. Чын жооп үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Биз ачык. Мен деп кое берсеңиз деле ишенип калмакпыз да. Ким уйкучу? Ким уйкучу? Эч ким десеңиздер. Момдай эле го дейм. Жок, экөөбүз тең мындай айлантабыз го дейм. Бирдей демек. Экөөбүз жарымда турдуңбу деп чалабыз да беребиз. Бирок ачыгын айтып коеюн, бизге эгер керек күн болсо, любой саат 5-те 4-те деле туруп кеткен сапатыбыз. Да. Эме, кандай деп коет? Тактык жагыбыз бар. Муктаждык болбосо уктайбыз. Муктаждык болбосо 4кө чейин деле рахматтык. Анан тойлорду баштайбыз десеңиз. Кийинки суроо. Ким көп жигит менен сүйлөшкөн? Сүйлөшөт эмес, сүйлөшкөн. Кичине көбүрөөк бул. Бирдей көтөрүңүздөр андай. Мен. Бойдогуна Мен. Нике тамашалап атасыз мен. Ошондо санын билсек болобу? 180ге жетти. Меники 179 десеңиз. Мен көп сүйлөшкөм. Негизи бирдей эле бирок койда. Негизи бирдей элем да мурунтан санай келгенде. Сон аябай чын жооптор болуп атат, ыраазычылык. Ким дайыма кечигет? Кечикпейм мен. Мен жаман такмын бирок. Биз мына мисалы башка съемкада болчук азыр, бирок ушу кечип калбайлы деп аяктан ырдабай эле заранее кетип калдык. Кечип калбайлы деп. Баары мен айтат эми аябай пунктуальный деп. Мында пунктуальный. Чын эле. Айтып атпайм, окшош биздин сапаттарыбыз. Немистербиз дебейсизби? Кечиккендерди жаман көрөсүз. Өл жаман көрөм. Бүткөн жаман көрөбүз. Кимдин мүнөзү салыштырмалуу токтоо? Жок, салыштырмалуу деген мондай. Тырнакчанын ичинде. Экөөбүз окшошпуз да биз. Вообще токтоо эмеспиз. Жок, токтоо болсок деле ошол жагынан деле окшошпуз. Кайсы бир Гөөсөрдө бул деп кое беремчи. Гөөсөрдө бактан калышат турбай, мен да буйса чыгайын койдум. Сонун жакшы эле гөөсөрдө эмет кое берет экенсиң, э? Ким көп акча табат? Анткени экөөбүз тең аябай тойлорго көп чыгабыз, бирок бунун иши Инстаграмдан жакшы иштейт менин досум. Билесиздер, анткени миллион подписчиги бар, ошондуктан Сако. Мейли адам, мына адам бар. Бул негизи аябай аракетчил адам да. Мен будан үлгү алам ал жактан. Аялмын, кызмын деп иштей берет мындай. Фахар да орусча айтканда.
Кийинки суроого кеттик. Ким көбүрөөк ыйлайт, ким ыйлак деген суроо же. Саку ыйлак. Билдик окшойт, э? Сиз маани бербей туруп мындай башкалардын сөздөрүнө бирок өзүңүзчө ыйлайсыз. Бул деген мындай да, жакын адамдар ыйлатса ыйлайт да. Өз жакын көргөн адам ыйлатса ыйлайт. Мындайрактарга ыйлабайт. Негизи ыйлакмын мен. Мен жакындарга ыйлойм деп койдум. Ушуга эле жанашкан суроо болсун, э? Ооба, ким көп күлөт? О, мен да. Бул деле күлөт, бирок экөөбүз тең эле. Кулактын жара күлөт да ошол. Мен машинаны көтөрүп өзүм билбей калам. Жолго чыккан жер. Ким кызганчаак деген суроо бар, бирок бул мырзалар тарапка эмес, бири-бириңиздер баягы курбулар арасында да кызганып кетесиң го, сен башка кыз менен кетип калыпсың деген. Жок, Мындай жок бизде. Бизде эме бар да, личный пространствого кирбейбиз, пространствого деди го. Личный пространствого кирбейбиз чындыгында. Мындай ал нерсени эми сүйлөшө келсең аябай чоң нерсе да, кечке сүйлөшүш керек. Ошондуктан биз ошентип мындай мелочтанып, кызганып деген нерсебиз такыр жок. Анткени мен билем, бул канча кыздар менен сүйлөшсө деле, мен ордун бул үчүн бийик экенин билем. И бул да ошону билет, ошондуктан өзүнчө эле айтып кое бересиң. Силер башкалар менен отуруп калса, азыр мен болгондо, бул мисалы менен урушуп кетсеңиз, болуштур байкакат бересиз. Бул даже бирөөлөр менен жүрсө дагы, мага ушундай жакшы, мындай жүрөгүм менен бирөөгө отношение алган жагат. Бүгүн эле бирөөсү макташ күн окшойт, э? Эми мага жазып турат баягы, "Жок, Айкуш, сиз жоксуз мыякта. Сиз болгондо башкача болмок. Сиз эле жетпей атасыз деп." Мен деле бир жакка барып бирдеке болуп калсам, "Сен эмне келбей койдуң? Билет, сен болгондо жарылмакпыз да, мытпекпиз" деп. Ушундай сиз дейт экенсиз да, э? Ооба. Мурун сиз деп калган, ошойдо сиз анткени улуумун негизи. Бирок бул ушул сиз деп сыйлап турганы деле биздин эң достугубузду кармап турган нерсе бул. Ушул нерсени жана айтпай калыптым. Ооба, жогоруда күлөт деп атпайлыкпы? Анан экөөңүздөргө жок бүтүлүк дагы бар. Дагы текшерелекпиз, аягына чейинлекпиз. Экөөңүздөргө көнүп калгансыздар күлгөндө, анан башкалар аябай күйөөң кантип комментарийлерди беришеби? Эмне эле кыра берет деген. Биз жаман көрдүк, чын эле. Эме деп жалжаңдай беришет, анан ошол чөйрөдө деле угуп калабыз да. Сен тамашаңар эч кимди өтпөйт, өтпөсө койсун, зато бизди өтүп бирөөнү өткөнү важный эмес, өзү эле түшүнүп жүрө бересиз да. Бул мындай эме да, жөн эле туруп, сүйүүнүн мүрөгү десе, жүрөгүмдүн тамыры десе. Ошону силер түшүнбөйсүздөр да. Жок, биз деле түшүнгөндөрдөн окшойбуз. Сен жөн эле түшүнө баштайсың. Жөн эле ушуга эле какат берсе эле мен күйөөм тартып мындай. Бурма дейт да, досуначы мындай деп коет. Сонун. Ким бардык нерсеге даяр, орусча айтканда, ким за любой кипиш дегендей. Экөөбүз тең. эле. Ким барып биринчи чачын жууп алат. Экөөбүз тең ушундайбыз. Бирок мага окшош демек. Экөөбүз тең ушундайбыз чынында, бирок бул да 1-2% болсо да көбүрөөк деп ойлойм мен. Именно ушундай жактан. Урга менен барам го дейм. Бир учурду айтып бербейсиздерби? Ушундай болгон. Бир учур болгон дейм, толтура эле учур бар, мисалы, мындай болуп калды деп ушинтип калсаң. Ким эмнеге Айкошчу канады? Мисалы мындай да, допустим, жамандык жакшылыкта ошол бир примерди айтып коеюн. Кудай сактасын, бирок каза болуп же ушундай нерсе болуп калса, бул сразу качан Куран уктасыңарбы же мынтесиңер десе, качан каяка барабыз, кандай кыласыз деп сразу ушундай бул. Аны биз соцсеттен көрүп деле келгенбиз, буга чейинки досторуна деле кандай кылганын баарыбыз билебиз. Жылкысынан бери алып ушундай күндөр болгон. Бул ошол за любой кипишке бул менден кичине болсо да көбүрөөк деп ойлойм да. Ошон үчүн Кыска калайымдыкы. Сон, ким мода кууп кийинет деген суроо. Экөөбүз тең неметебиз, вкустарыбыз, карайбыз. Мындай жанагындай эмне, фирменный бирдекелерге аябай кызыгабыз, экөөбүз тең ушундай жактарыбыз бар. Акчабыз жетпейт да кой. Экөөбүз тең эле деп ойлойм. Бирөө кусум жакпай сага да койду. Айкоштой бербеймби? Бул эме барып кийинип ушинтет. Мен болсо карап туруп эле мындай. Мону салуучей деген деле билем да, мен барып кийинбейинчи эле. Негизи эле кийимге айына канча коротосуздар, экөөңүздөр кеткен суроо болсун. Азыр коротпой эле койду. Мен чын эле коротпойм. Вообще мындай, менде бир удобный көйнөк болсо, жүрө берем ошондой. Бунуку эме болуп атпайбы мындай, хиджаб болгон үчүн дагы бул сонун хиджабтарды алып коюп, ошолор кийип жүрө берет да. Меники балким көрүнүп калат мындай кийим болупчу, ошон үчүн деп атат окшойт. А так бул деле сонун хиджабтарды алып, брендовый эмелер кийесиң го, ошо анандай. Костюмдар
комменттарды киет го мучу деген. Экөөбүз тең эле эме жакшы кийебиз. Жок, айкаш эле. Орточо магазиндер ургама деген мага жакпайт, магазиндер кийим тандап. Бул менде отпайбы, бирок Инстаграмда жана комментарийлерди көрсөңөр, элдердин вкусу башка окшойт. Билбейм, мага өзүмө буга жакшы көрүнөт окшойм мен кийинген, бирок элдерге аябай жакпайт да. Постоянно эле жаза беришет го. Өзүнө чоң кийинет, моң кийинет, шөлбүрөй берет элечи. Ал мода отпайбы? Ошону моданы түшүнбөгөн айылда караңгы бир. Досум болду. Караңгы мода жок комментарий, именно ошондой комментарий жазган адамдарчы. Эчтеке түшүнбөгөн адамдарды ойлойм. Сиздин кыска кийингениңизге өтсөк анда. Мен кыска кийинген жакшы көрөм, негизи эле. Мага узун кийген жагат. Мен кыска көп эмес, бирок узун деле, негизи жабык эле кийинем. Жок, негизичи кыска көп кийинбейт эле. Акыркы күндөр Негизи мен кыска кийингенде андай деле кыска кийинбейм, бирок бул өзүм возрастыма жараша эле дем, жашпызда. Азыр кыска кийбегенде качан кийем, 30тан ашканда болот койда. 30тагылардын намысына тийдиңиз окшойт сиз. 30тан ашканда. Сонда кийем. Эртең 30тан ашкандар бардыгы хейттеп койду. Негизи ар кимдин өзүнүн вкусу бар, ар ким өзүнө ыңгайлуу ошону кийет да, анан хейтерлер жаза бербегилечи, пожалуйста. Макул, бул теманы жабалы. уруш кетет эле. Ким кеңеш сурап, бирок өз билгенин жасайт. Бири-бириңиздерди кеңеш сурайсыздар, бирок баары бир айтпаймбы? Кеңеш сурап эле, анан ошол ойдон жасап кете беребиз. Мындай кеңеш деле сурабайбыз, просто айтып беребиз да, жашообузчу мындай кылган, менин жашоомдо көбүрөөк кеңеш берген адам бияк болгон да. Бирок антейин десең, бияка деле кеңеш берген. Мага да берет көп. Окшош эле. Эмне деген эле оюн оюштурганга. Акыркы суроо болсун, ким үй иштерине тың деген суроо. Үй иштерине экөөбүздүн тең жүдөбүз толук. Экөөбүздүн балитте койдук жок. Мындай да, экөөбүз тең үй иштерине экөөбүз тең действительно тыңбыз. Мен деле, мисалы, бул да аябай тамактарды укмуш жасайт. Мен деле жазайм, бирок биздин бир жерибиз бар, көңүлүбүз келсе кылабыз да. Ушундай жерибиз бар. Жылдыз Айшапада койда ушундай да койда. Биз көңүлүбүз келсе, любой нерсени майына чыгарып жаза алабыз. Экөөбүз тең, мен билем да, экөөбүз тең. Бирок көңүлүбүз келбесе, чын бир эки күндөп деле үйдүн алып, тамак деле жазабай коебуз, бир жумалап. Бирок көңүлүбүз келсе, өзү кыйындап кылышат го. Сонун кылабыз чынында. Ошондуктан тың элебиз деп эле айтам. Эгер кааласак, жүдө тыңбыз деп койдум. Бири-бириңиздерди аябай болсунча мактадыңыздар окшойт сон. Чындык бул. Бирок бүт чындыгы биз вообще жасалмаанина да. Ошо. Ооба, чын эле азыр чындык трендте деп айтып калышат го. Тренд экенсиздер, так что. Расул, билдирели, бир аз маекке токтотуп туралы дагы музыкалык чыгармага берели, андан кийин кайрадан маегибизди алдыга карай улантабыз. Биз менен болуңуз. Üşüsün gün bolup, ülbürüp gül bolup,
Айгерим Эшим жана Кызсай Кабылованын аткаруусунда сонун курбум аталышындагы музыкалык чыгарма болду. Ал эми биз эфирибизди алдыга уланталы. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи бөлүктө сиздерге дагы мүмкүнчүлүк берели деп турабыз. Алдыда 24 декабрь ар жыл сайын өтүүчү сонун бир концерт бар. 21 кылымдын жылдыздары деген концертти ар бириңиздер билсеңиздер, уккан болсоңуздар керек. Ошол билетке биздин көрүүчүлөрүбүзгө ойын ойнотолу деп турабыз. Ал эми кантип ал билетти жеңип алам десеңиздер, ал жөнөкөй эле. Ооба, бул концерт дагы жөнөкөй концерт эмес экен. Жылдын эң чоң телефестивали 28 жаңы жылдык чоң программадагы концерт экен. Андыктан чамдаңыздар, болгондо дагы катарлар 7-чи катар экен. Андыктан сиздерде сонун мүмкүнчүлүк бар. Ага чейин биз конокторубузга өтсөк, эмнеге күлүп атат экен билели. Жок, азыр айтып коелу көрүүчүлөрүбүзгө. Бизде Кызсайкал айымга жана Айгерим айымга өзгөчө сонун суроолор боло турган болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Алдыдагы номер менен. Ал эми биз сиздерге дал ушул 21 кылымдын жылдыздары концертине 2 кишилик чакыруу барагын ыйгарганга биз даярбыз. Ооба, мен мындай чакырбай болчу, пожалуйста. Суранамын. Болбойт бекен. Моа микрофонду копай. Барасың. Микрофонду копай. Ничего гарантат, ошо жерден чыкпай калды. А мен унутуп калыптым. Сон биздин дагы аябай мындай сонун атмосферага бөлүп турасыздар. Дароо эле сиздерден суроо бергим келди эле. Анан кандай өзүңүздөр барасыңбы деди. Сиздер өзүңүздөргө телекөрүүчүлөргө суроо бересиздерби же жакшы бир куттуктоого берелиби? Сиздер чечиңиздерчи. Жакшы куттуктоо эле эле. Суроо берип канжырап отурбайм. Кандай суроо берсеңиз билбейсиз. Мен бүтүрөлчү бу эфирде. Болбосо мына жерде карман албай кетип атабыз. Мен ушундай катышып үзөмдү койдум. Качыгарды жатам. Эң сонун. Ооба, мына ушундай сонун жагымдуу маанайда биз программабызды улантабыз. Ал эми сиз дароо биздин номерлерди алыңыз дагы териңиз, бизге байланышка чыгыңыз деген сонун бир маанайда уланталы. Эң сонун. Азыр эле курбу деген клипиңиздерди көрдүк сиздер. Жакшы элесиздер. Ооба, сондай. Сондай, жакшы. Серьезный масканы кийип экенбиз да. Ой, карап отуруп, мына иш аялды. Дал ушул курбу чыгармасына көп болдук. Анан ушул чыгарманын качан тартылган, качан жазылган, ушул чыгармага тарыхына бир аз токтололу. Качан тартылды эле? Былтыр? Былтыр тартыл. Ооба, былтыр мен турмушка жаңы чыкканда как раз тартылып аябай мындай эме болгон. Бизде телефон чалып бар экен. Дароо алалы. Дароо билеттин эсин. Кутман кечиңиз менен саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Таанышалы, атыңыз ким? Кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Мен Аксыдан чалып жатам. Мен кай журдум. Сиз суроо бересизби же калоо тилек айтасызбы? Мен Кызсайкалга калоо тилек айтайын дегем. Магачы. Кызсайкал кабылова Аксы жеңгесиге келди. Ооба. Ошого калоо тилек айтып, бардык топчулуктарды каалап, ишине ийгилик, утуп алган жеңиши куттуу болсун. Баарыңарга Чоң рахмат. Айгерим эжеге айтпайсызбы? Анда бербейсиз. Эң сонун тамаша албетте бизге байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул билетти эмне кылалы деп мен ойлонуп калдым. Сизге кайын журт деп берип койдук. Дагы телефон чалып бар экен. Кийинки чалууну кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламат. Атыңызды айтып койсоңуз. Атым Талайгүл. Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасыз? Бишкектен. Бишкек. Эң сонун. Келиңиз, суроо бересизби же калоо тилектерден бөлүшөсүзбү? Калоо тилек айтам. Кыздарыма. Угуп атабыз биз сизде. Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Рахмат. Кандайсыздар? Бүгүнкү кечиндарындай сыймаймын. Бул келатабыз ата-энесиндеги сыйлуу кишилер жаркылдап маңдайлары жарыган анайындар. Аман болгула, бар болгула, бай болгула, тилеген тилеңерге жеткиле, өмүрүңөр узун болсун, сапарыңар байчал болсун, жолуңар сиздин болсун. Онуга жөнөлөсүңөр, Кудай колдоп турсун алтындарым. Кызсайкал алтыным аман жүрө кой, сен да айгеним алтыным аман жүрө кой. Кыздарым силер аман болгула, бар болгула алтындарым. Эфириңер такай
жадырап жайлап жакшылыкка ушундай утуп эле жайлап тургуласыңдарым ананайымдар өмүр берсин алыпталар ананайым белек түшү кетти чындыгында сонун калып элек узунунан калып элек болду окшойт урматтуу ооба эжеке 21 кылымдын жылдыздарына сизге 2 кишилик чакыруу белегин сизге ыйгаралы эртең УТРКнын кеңсесинен келип алып кетсеңиз болот. Жаш гвардия бульвары 59 дарегинде биз сизди саат 6-га чейин күтөбүз. Эң сонун бул эжекем бир айылды башкарган жеңе окшойт старс сүйлөп туруп ооба мага ушундай эжелер жагат чынында мээримдүү мен апамдай эле дагы телефон чалуу бар, бизде телефон чалуулар токтобой атат. Келиңиз, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз эфирдесиз, атыңызды айтып коюңуз. Мен сизге калоотлук айтып коеюн дедим эле. Бугачы да урбай деп койду. Денсаулык каалайын, бар болуңуз, биз сизди жакшы көрөбүз. Бай. рахмат чоң. Подарка жок. Жакшы көрөт экен. Жакшы көргөн сүйөрмандарыңыз чалып жатканы албетте кубандырат. Анан жана суроонун жоогун уга берели эми, шашпай. Ооба. Биздин чалуулар бүттү окшойт. Ошол мен жаңы турмушка чыкканда тартканбыз. Бул клип аябай мындай оңой көрүнгөнү менчи аябай уруш талаш менен бүткөн клип да. Биз ушкан жокпуз бирок. Болду го, дуэтте эко урушат го, жок, биз элдин баары менен уруштурабыз го. Бизде просто мындай болуп калган. Биз тарткан студия, видеону тарткан, клипти тартая деп барган студияда башкача адамдар иштейт да, өзүнчө эле звезда болуп. 1 минутта кечиксеңер ызылдай берет экен. Экен аябай востребованный студия окшойт да, элдин баары барганан кымбат студия болчу да, ошого алар аябай учуп алган экен да. Анан монтип эле өзүнчө укмуш звездалаштыр, биз андайга чыдабайбыз, анан алар менен кырылышпай деп монтип эптеп тартып бүтүргөнбүз ошону. Эң сонун кадрлар ошол Ошол жактан действительно сондар чыккан. 2 күндө тартканбыз, 2 күн. Текст кимге таандык, колгонуу, өзүңүздөр ушундай бир кеңешип, бирөөгө жаздырдыңыз. Тексти, бул өрдүн тексти Эрнст Түмөнбаевка, ал эми обону Ильяс Абдразаковго таандык. Ильяс байкеге да рахмат, бул өрдү биринчи бизге карызга жазып бергенчи. Бере элекпиз да. Дагы бир акчасын бере элек моду го. Бир жылдан бери бере элексиздерби? Ал эле жидиген бир жолу жаздырып бизгечи. Байкуш байке да мындай эме да. Өзүнүн жинин келтиргенин да билбейт да. Эй, мен силерге ишенбедим беле. Десең да кот. Урушуп туруп десең да кот. Бергилечи ошо деп ушкан алчы. Урушуп туруп тамашалап коюп. Ооба деп эки ай жогулуп кеткен. Ушалбайт да. Эй, бербейсиңерби? Десең да ушунтип каттырып катты. Жеңе сайттык шек айт бол, айт депчи. Бербейби тигилер, жибербейби. Десе аябай ушкандагысында багыш кайра эметке десең да кот. Ошол агаларыбызга таандык болор. Рахмат, ошолордун эмгеги. Бирок өзүбүздүкү, алып барганбызда мондай депчи. Жакшы. Дагы пландар барбы экөөңүздөр дуэт аткарып, анан 2 бир наамдын кеңүүчүлөрү болот. Кийинки жылы мүмкүн эң мыкты дуэт деген наамга чыгып каласыздар. Жок, негизи чоң эле ырдаган, конечно, пландарыбыз бар. Биз эме каверлерди да ырдабыз, неге биз каверге чыгарбадыңар да болбойт. Эме дагы да көп ырларды ырдайбыз, негизи планда бар. Жыл сайын бирден ырдап турабыз. Ооба, Кысай калайымга суроо бергим келип атат. Үй бүлөлүк жашоодон кийин баягы чыгармачылык анан үй бүлө болуп, эки жакка концентрация бузулган жокпу? Анан кандай эки жакка тең жетишип атасыз? Кайын журттан да чалышты жаңы. Негизи баягы жолдошум чыгармачылык тараптан болсо оңой болот экен да, чынында чөкөң бир жерге барып анан мага бир аз кыйынчылык тудурду. Ошол себептен улам быйыл мага кичине басаңдап калдым окшойт да. Баягы аксап калгандай болдум өзүмөчү. Жыл сайын 5-6дан клип тарткан. Үй салыштылар деп Сайкал 2 клип тараң чыгардым да, чынындачы. Ооба, ошол баягы түшүк, үй салып, жолдошума жардам берип, чоң үй деп кайненемдин мечтасы болчу. Ошол үйгө киргизип, буюрса аябай сонун болду. Баарыбыз туш тараптан иштеп, аракет кылып, ошентип үй салдык. Үйдү бүтүрүп кирдиңиздер деп. Ооба. Конуш кут болсун деп айталы. Жылып айтат чиле болбойт. Кошулуп калыш керек Чиле аябай чоң сууп турсун. Жаман суук болгон. Азыр эме мен өмүр от жагып көргөн эмесмин да. От жагып атасыз демек. Мен 5 байкем бар да, 6 бир тоомбуз. Бирөө да мага мында отун кармап көрбөптүр да. Өмүр отун кармап, көмүр кармап көрбөптүм чынындачы. Бирок кайынжуртта көмүрдү монтип кармап туруп беттерине эле шубаган үлчүмүн да. Анан от жакканды үйрөнүп кетпедимби? Аны өлө таң калып атам, ооба. Ошол жерде күймөйүнчө карап отуруп, күйөтсө сүйүнүп калчу.
жаап туруп монтуп карай берем аңдыпчы. Анан кечке тиякта жаныстагы эже жеңебиз бар акып. Эжеңе күйөтөгө карап бериңиз деп башында 1 ай ушинтип бакырсын таскасын чыгардым го. Азыр жөн эле профи болуп кеткем. Үйүңөргө от жакшы керек болсо мен чыгып алам. Тамак жасаган жактан кандайсыз? Жакшы жасайт. Тандырышка нан жапкан кыла албай таанууду койду. Менен сурагыла деп койсоң. Тандырга нан жапканга 1 жолу көрүп алсам кыларым. Анан негизи нан жаап көргөнбүз. Сизде кандай болот даярдык турмушка деп койсом? Чынчыбайды жакшы элек эмнеси үйрөтүп. Азыртан үйрөнүш керек экен. Жок, мен тамак жакшы жасайм, бул билет. Мен негизи даяр элем, просто албайсыздар деп койду. Болбойсуздар деп койду. Тамаша. Мен негизи даяр элем, айтып атам го, жанагындай эле мен көңүлүм келсе любой нерсени кылам да. Бирок келбесе айлы. Көңүлү келбей татышы көтең. Көңүлү келсе эле тип коет го. Мындай карап ал деп туруп элечи. Ошондой окшойт. Бул суроону бербеген биз эле калсак керек э? Берип атабы? Жок, бирок көптөр бербей деле калды уже. Бере берип да кой. Берип кайра бүттүбү? Негизи 2023-жылдагы соңуна чыгып келатат. Анан жылды бир аз жыйынтыктап өтөлү өзүңүздөрдүн жасаган иштериңизге сара эсеп салып, эмнеге жетиштиңиздер, эмнеге жетишпей калдыңыздар, эмнени өзүңүздөр менен мактанасыздар, эмнеге бир аз жалкоолонуп койдум ушул тараптан деп өзүңүздөр тизгиндеген. Мен быйыл чыгармачылык жактан аябай жалкоолондум. Чынында ырларым ушунча толтура бирөөнү да чыгарып коюш мага жаман кыйын болду да. Көрсө 2024-жылы мен ойлоп атам, жакшы бир кандай десем, ушурлардын баарын чыгарып, клиптер тартып катарынан ушинтейин деп. Негизи үй бүлөлүк жактан келгенде, Кудайга шүгүр, быйыл көбүнчө үй бүлөмө көңүл бурдум десем болот. Ошол анан эмки жылы буйруса 2023-жылы мага аябай жемиштүү жыл болду. Мен иштебес мындай 1 клип, 2 клип тартсам да ушундай жылдын мыкты клибин алдым. Жакшы эмелерге жеттим. Турмушка чыктым дегендей өз ордумду таптым. Анан дагы буйруса 2024-жыл мындан да жемиштүү болот деп ойлойм буйруса. Сизден уктум болсо керек эле, жазылбай турган, баягы стартта турган чыгармалар көп болсо керек э? Аябай көп. Бул чыгарманын баарын жаздырып алат. Анан очередь менен кылат. Чыгарып берем. Мен болсо эми өзүңүздөр билгендей деп койду. Тамаша. Мен деген быйыл башка жылдарга салыштырмалуу. Сиз көзмончогум деп эле бүтүрүп койсоңуз болчудай болуп калды окшойт. Билесиздер да. Тамаша. Жаман эле коюпсуз. Мен быйыл башка жылга салыштырмалуу жакшыраак иштедим. Ал иштеген мүзүрүн көрдүм десем да болот. Буюрса баарын эле белгилүү. Анан жакшы көп эле нерселерге жетиштим. Элдин сүймөнчүлүгүнө көп, мындан да көп ээлендим десем болот. Негизи эле 2023 менин ошо бул менин максатым да кичинекей кезиме берки кыялым, анан ошо кыялдардын баарын орундап салды окшойт деп ойлойм. Негизи 2023-жыл ошондуктан эң сүйүктүү жылдардын бири болуп кала берет. Тем более жылдын хитырын алдым да. Сиздерге ыраазычылык. Ооба, статуэткадан сөз кылгым келип жатат да, аябай оор деп. Ооба, оор экен. Уктум деп коеюн. Карап көрсөң, жуксуз деп мыкты алып баруучу деп жылдын сонун негизи эле баса белгилеп кетчү нерсе, бир гана жеңүүчү статуэтка берилди. Калган 3 талапкерге жылдын мыкты хитыры болсо хитыры деген, ырчы мырзасы болсо ырчы мырзасы деген дипломдор берилди. Анткени биздин тандообуз боюнча алардын баары жыл мыктысы, бир гана ошолордун арасынан статуэткага ээ болгон сиздер болдуңуздар десем эч жаңылышпайм. Ооба. Чындыгында эле баягы көрүүчүлөрдүн дагы эсине салып айтып кетели, ал 3 баягы талапкер дагы ал жерге финалга өткөн талапкердин үчөө тең мыкты. Чындыгын айтканда баягы хитыр ошол клибин баарын өзү көрүп баягы таңдаш дагы чындыгын айтканда кыйын болду. Ооба, бирөө андан дагы мыкты болуп суурулуп чыккан статуэткага ээ болду. Сиздерге ыраазычылык билдирели, ушундай 1 сааттык сонун эфир. Өткөн түгүсү. Ооба, көз ачылганча өтүп кетти. Күлкү сонун бир шаңдуу эфир тартуулап бердиңиздер. Анан эркин микрофонду суналып сиздерге. Эми баарыңыздарга чоң рахмат. Эң башкысы ошол бизди мыкты деп тапкан жылдын жыйынтыгына чоң рахмат десек болот. Мындан да бул мен үчүн аябай, негизи эле биз үчүн аябай чоң бул мотивация да. Жыл сайын ошол мыкты деп тапканда кийинки жылы мындан дагы аябай аракет кылып иштейбиз. Мен да буюрса аракет кылып мындан да чоңураак жумуштарды аткаранга аракет кылам. Бардыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен эртелеп куттап коеюн, Биринчи. Ооба, биринчи болуп куттуктап коеюн бардыңыздарды. Барлык көрөрмандар, угармандар, сиздер мыктысыздар, сиздер бар, биз барбыз десем болот. Баарыңыздарды сүйөм.
Ошол мен дагы баардык айткан сөздөрүнө кошулам. Биринчиден ушул УТРКнын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай сонун кечелерди уюштуруп, мыктыларды аныктап, бул да бир чоң жоопкерчилик. Анан ушул негизи УТРК музыканыкы биз үчүн өтө маанилүү. Биз ушул үчүн иштеп, аябай талпынып аракет кылабыз. Анан ушинтип эң аягында ушуну тапса, чынында өзгөчө бир толкунда болот экен. Сиздерге рахмат, эл менен бизди көпүрөөк улатканыңыздарга. Анан жалпы кыргыз элибизге токчулук, молчулук каалайбыз. Эч качан эч бир үйдө жамандык болбосун, бир гана жакшылык болсун, наристенин күлкүсү жаңырып турсун. Бойдоктор болсо өзүнүн турмуш жолун таап турмушка чыксын бул жылы. Туңбу? Ошол эң сонун. Ооба, албетте азыр болсо биздин дагы эфирибиз аяктап калды. Жеңишке жетти, статуэтканы алды деп жатабыз. Дал ошол хит клип кайсыл ыр дал ошол ырды угалы, анда эмесе Кысай Калкабылованын аткаруусунда коштошуу аттуу чыгарма сиздер үчүн жылдын мыкты ыры десек болот, клиби десек болот, сиздер үчүн арналмакчы. Келиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, бизде 1 сааттык сонун эфирдин алкагында эки курбундун сонун маегине көп болдук. Эми жакшы чыгарма менен акырын-акырындан эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Кысай Калкабылованын аткаруусунда коштошуу чыгармасы сиздер үчүн жаңырсын.
Şunun göz yaşıdır. Geç bolsa da kalыстığın kılar dağdır. Bilgin yoksun yüreğimden ezilgeni. Hasta bazı kete verdin, kete verdin. Bilgin yoksun yüreğimden ezilgeni. Hasta bazı kete verdin, kete verdin. Ezilemin, ezilemin. Эң мыкты аткаруу коштошотко ыр Кызайкал Кабылованын аткаруусунда. Эгерде сиз дал ушулардын клибин көргөн эмес болсоңуз, анда YouTube каналына кирип көрсөңүздөр болот. Аябай таасирдүү клип болгон. Мына ошондуктан дагы музыка каналынын жылдын мыкты клиби аттуу номинациясына ээ болду. Ооба, ушундай жагымдуу чыгарма менен бүгүнкү эфирибизди дагы акырындан жыйынтыктайбыз. Бизде конокто Кызайкал Кабылова жана Айгерим Эшим сонун ыр-чайымдар болгон учуру кызматыңыздарда айганыш жана Алиман болдук. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар.